Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы жердин климаттык алкактары. Бүгүн сиздер менен климаттык алкак түшүнүгүн калыптандырабыз толугу менен жана жердин негизги жана өткүлүү убакыт зоналары жана алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө түшүнүк түзөбүз. Балдар, жердеги абанын температурасынын бөлүштүрүлүшүнүн негизги мыйзам ченемдүүлүгү эмнеде? Эмне үчүн жердеги жаан-чачын бирдей эмес? Жогорку атмосфералык басым зоналары кайда жайгашкан? Аба массасынын 4 түрүн атаңыз. Демек, бул суроолорго балдар, буга чейинки сабакта биз жооп бергенбиз демек туурабы? Аба массалар демек 4 түрү бар. Бул экватордук аба масса, тропиктик аба масса, миллион аба массасы жана ошондой эле арктикалык же антарктикалык аба массасы. Жана атмосфералыкта жаан-чачындын жерде эмне үчүн бирдей эмес? Атмосфералык жаан-чачындар жер бетинде бирдей санда бөлүштүрүлгөн эмес. Анын башкы себеби төмөнкү жана жогорку басымдуу алкактардын жайгашуусунун абалы болуп эсептелет. Мисалы, экваторго жакын жайгашкан төмөнкү басымдын алкагында дайыма жылуу болуп турган аба нымдуу келет. Жогору көтөрүлгөндө суунуп нымга өтө каныгат. Натыйжада булуттар арбын топтолуп, жаан-чачын мол жайат. Башка аба басымы төмөн аймактарда да жаан-чачындын саны көп болот. Аба басымы жогорку алкактарда муздак абанын төмөн карай умтулган агымдары үстөмдүк кылып, нымга аз каныгат. Себеби ал төмөн түшүү учурунда кысылып жылынат да, натыйжада суу буусуна каныгуу абалына алыстап, кургак боло баштайт. Мындай жогорку басымдуу алкактарда, башкача айтканда тропиктер менен уюлдардын айланасында түшкөн жаан-чачындын саны аз. Жаан-чачындын таралышынын ар түрдүүлүк географиялык кеңдикке жараша болот. Экватордон уюлдарды карай күндүн жылуулугу менен кемиген сайын жааган жаан-чачындын саны азайгандыгы байкалат. Демек, жердеги абанын температурасынын бөлүштүрүлүшүнүн негизги мыйзам ченемдүүлүгү бул аба басымдарында, жогорку жана төмөнкү. Балдар, төмөнкү мүнөздөмөлөргө кайсы аба массасы туура келет? Ысык жана нымдуу. Ысык жана кургак. Суук жана кургак. Касиеттери мезгилдерге жараша өзгөрүп турат. Демек, ысык жана нымдуу балдар булар экватор, ысык жана кургак бул тропик, суук жана кургак бул арктикалык же антарктикалык аба массалары жана касиеттери мезгилдерге жараша өзгөрүп турат дегендер бул миллион аба массалары. Сабактын планы: климаттык зоналар жана климат түзүүчү факторлор. Балдар, буга чейинки сабакта өткөндөй эле, климат бул берилген аймакта жылдан жылга кайталанып турган аба ырайынын жыйынтыгы. Биз Кыргызстан миллион климаттык алкагында жайгашкан. Эмне үчүн? Жер шарындагы климаттар башка. Биринчиден, бул күндүн жылуулугуна байланыштуу. Экинчиден, аба массаларына байланыштуу болот. Жердин биосферанын өнүгүшү, андагы жан-жаныбарлардын жашоо түрүчүлүгү абасыз мүмкүн эмес. Ал өсүмдүктөр менен жаныбарлардын дем алышын камсыз кылып, коркунучтуу космос нурларынан, метеориттерден, күндүзгү күн куйкалаган апта нурларынан жана түнкү эбегейсиз муздоодон сактайт. Жер бетиндеги татаал процесстер менен жашоо тиричиликтин өнүгүшүндө аба массасынын 80% жакынкы топтолгон атмосферанын төмөнкү катмары тропосфера өтө зор ролду ойнойт. Булуттар, жаан-чачындар, шамал тропосферанын чегинде пайда болот. Бул сферадагы кургакчылык, суу ташкындары, кыйраткыч шамал, сел сыяктуу табигый кырсыктар
адам баласынын жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жашоо тиричилигине терс таасирин тийгизет. Мындай кубулуштардын көпчүлүгүн болтурбаш үчүн адам баласы атмосферадагы процесстерди терең үйрөнүшү, алдын ала билүү жолдорун таап башкаруусу зарыл. Аба ырайынын алдын алуу болжолдоо үчүн жер жүзүндө миңдеген метеорологиялык станциялар жана космостук аппараттар иштөөдө. Алардын жардамы менен океан, деңиздерге сүзгөн кемелерди кыйроодон, маданий өсүмдүктөрдү шүктөн, мөндүрдөн, кургакчылыктан, суу ташкындарынан, каар жана жер көчкүлөрүнөн, селден сактоо үчүн алдын ала көрүлгөн иш-чаралардын көпчүлүгү өзүнүн алгачкы жемиштерин бере баштады. Демек, климаттык алкак өтмөк жана негизги болуп бөлүнөт. Негизгилер булар экватордук, тропикалык, мелүүн, арктикалык жана антарктикалык. Ал эми өтмөлөр бул субэкватордук, субтропикалык, субарктикалык, субантарктикалык. Жер бетиндеги климаттын калыптанышынын себептерин жана ар түрдүүлүгүн үйрөнүү үчүн бул өтө чоң маанилүү иш болуп саналат. Атмосферадагы кубулуштар климаттык карталарында чагылдырылат. Алар климаттын негизги элементтерин, абанын температурасын, басымын, жаан-чачында, шамал жөнүндө маалыматтарды алууга болот. Булардан тышкары климаттык алкактар менен климаттык областтар чагылдырылган. Экватордук климаттык зона. Негизги климаттык алкактар аба массаларынын төрттүбүн таралышына дал келет. Жердин экваторуна жакынкы аймакта күндүн горизонт үстүндө туруп, тиктейишинин натыйжасында жыл бою абанын температурасы жогору болот. Демек, баардык мезгилдерде атмосфералык төмөнкү басым алкагы түзүлөт. Атмосферада жылуу агымдардын басымдуу болушу жана пассат шамалы менен океандардын нымдуу аба массаларын угушуп келишинин натыйжасында жаан-чачын өтө көп жаайт. Ошентип, экватордук жылуу климаттык алкак пайда болот. Жердин тропиктик алкактарында алардын аба массалары менен байланышкан атмосфералык жогорку басым атмосферанын төмөн карай алмашуу кыймылуу басымдуулук кылат. Жайкысын абанын температурасы абдан жогору. Кышкысын аба суугураак келет. 10-12 километр бийиктиктеги атмосферанын төмөнкү катмарында ным аз санда кездешет. Берде аба агымдары төмөн оошкондуктан ого бетер кургак болуп кетет. Кургактыктын түздүктөрү менен океандын үстүндө жаан-чачындары саны кескин азайып, алар сейрек кубулуш катарында болот. Мелүүн климаттык зона. Мелүүн алкактарга аларга ылайык аба массасы түзүлүп, батыштан согуучу шамал басымдуулук кылат. Абанын температурасы тропиктерге салыштырганда төмөн, суугураак, бирок түшкөн жаан-чачынын саны арбын. Жыл мезгилдери даана ажырайт. Жыл мезгилдери боюнча жаан-чачындын бөлүнүшү бирдей эмес. Кышкысын каар, жылуу мезгилдерде жамгыр жайт. Климаттык карталарды талдоо менен материктин батыш бөлүктөрүндө океандын нымдуу аба массасынын таасири астында жаан-чачын көп. Алардын ички бөлүгүндө континенттик шартта аз жай тургандыгын байкоо болот. Материктердин чыгыш тараптары да океан менен курчалгандыктан жаан-чачындын саны кайра артат. Арктикалык климаттык зона. Арктика алгачкы жер шарынын түндүгүндө, ал эми Антарктика алкагы анын эң түштүгүндө жайгашкан. Арктика менен Антарктикада көп жерлери жана ага жамаатташ жаткан аралдарын камтыйт. Өтө суук аба массалары басымдуулук кылат. Арктиканын чеги жылуу айларында 5 градус изотермасы боюнча жүргүзүлөт. Антарктикада
Жай айларынын орточо температурасы 0-дөн төмөн. Климаты өтө суук, радиациялык балансы да өтө аз. Негизги алкактардын ортолорунда өткөл климаттык алкактар орун алган. Аларга субэкватордук, субтропик, субарктикалык, субантарктикалык алкактар кирет. Суб латынча которгондо алдында деген мааниге. Өткөл алкактар негизги климаттык аба массаларынын жыл мезгилдери боюнча уушуп турушунан келип чыгат. Алсак, түндүк жарым шардагы субэкватор алкагы жайкысын климат экватордукуна, ал эми кышкысын тропиктикине окшойт. Субтропиктерде болсо кышкысын мейлүүн алкак, жайкысын тропиктик климат басымдуулук кылат. Субарктика мезгилдерге ылайык мейлүүн жана арктикалык климатты калыптанганы байкалат. Балдар, байкаңыздар. Сингапур экватордук климаттык алкакта жайгашкан. Аба массасы экватордук. Январдагы орточо температурасы 24 градус, июлда дагы 24 градус. Жыл бою 2000 мм жаан-чачын жайт. Демек, территориясы 5-8 градус түндүк жарым шарда, 4-11 градус түштүк кеңдикте жайгашкан. Бразилия бул субэкватордук климаттык зонада жайгашкан. Демек, бул жерде кышында тропикалык, жайында экватордук аба массасы басымдуулук кылат. Январдын орточо температурасы 16 градус, июлда 32 градус. Жайкысы 1000-2000 мм жаан-чачын түшсө, кышында андан азыраак. Демек, территориясы 20 градус түндүк кеңдикте жана 20 градус түштүк кеңдикте жайгашкан. Нуакшот тропикалык климаттык зонада жайгашкан, аба массасы тропикалык, январдын орточо температурасы 15 градус, июлдуку 34 градус. Бул жер байкасаңар, балдар, тропикалык болгон үчүн жаан-чачын 100-150 мм жылына жайт. Мадрид бул субтропикалыкта жайгашкан. Жайкысын тропикалык, кышында мейлүүн. Демек, орточо температура январда 0, ал эми июлда 30 градуска жетет. Бул жерде жаан-чачындын саны 500 мм жылына болот. Бул болгону кышында. Анткени кышында мейлүүн аба массасы. Верхоянск субарктикалык климаттык зонада жайгашкан, жайында мейлүүн, кышында арктикалык. Орточо январдын температурасы 8 градус, июлдуку -32 градус. Демек, бул жерде 250-500 мм жылына жаан-чачын жайт. Бул жайкысын гана. Жиксан арктикалык. Арктикалык аба массада орточо январдын температурасы 0 градус. Июлдун температурасы -32. 100-250 мм жылына жаан-чачын жайт. Станция Восток антарктикалык. Аба массасы дагы антарктикалык. Январдыкы -32, июлдуку -64. Демек, бул 100-250 мм жылына жаан-чачын жайт. Балдар, группа менен бөлүнүп, сиздер менен саякатка чыгалы. Саякатка чыгуу үчүн биз сиздер менен бул шаарлар кайсы климаттык алкакта жайгаштыгын таап, ошону боюнча балдар биз кандай кийим-кечек алыш керек экени жазалы. Биринчи маршрут: Лондон, Оттава, Лос-Анджелес, Дарвин, Дарвин, Кейптаун, анан Кейптаундан кайра Лондонго балдар. Экинчи маршрут: Лондон, Мадрид, Мадрид, Бразилия, Бразилия, Перт, Перттен Аддис-Абебага, ал жактан Лондонго. Демек, бизге кандай кийимдер жана эмне керектиги жөнүндө жазыңыздар. Бул шаарлардын кайсыл климаттык алкакта жайгашканына байланыштуу. Үчүнчү маршрут: Лондон,
Рейкьявик, Рейкьявиктен Мехикоға, Мехикодан Сиднейге, Сиднейден Каирге, Каирден кайра Лондонға. Климат түзүүчү факторлар. Бұл күндүн горизонттун бийиктиги, жердин бети, аба массаларынын кыймылдары, температуралардын, жаан-чачындардын зоналык жайгашуусу, кургактык, океандык агымдар, муздар, кар, рельеф жана абанын вертикалык кыймылы, туруктуу шамалдар, муссондор. Демек, эң негизгиси булар географиялык кеңдик, аба массанын кыймылы. Демек, балдар, климаттык калкактардын чеги кеңдиктердин параллелдери боюнча түз өтпөстөн айым жерлерге бирде түштүккө, бирде түндүккө кирип турганын байкайбыз. Анын себеби климатка жер бетиндеги рельефтин формалары, кургактык менен океандардын орун алышы, деңиз агымдары, муз каптоосу таасир эткендигине. Корутундалап айтканда, жердин климатты таасир этүүчү негизги факторлор бул кеңдиктер боюнча күндүн жылуулугунун таралышы, экинчиси аба массаларынын бири-бирине угушуп турушу жана жер бетинин түзүлүшү эсептелет. Балдар, үй тапшырма. 6 параграфты окуп, класста үй тапшырманы аткарышыңыз керек. Балдар, ушуну менен сабак сонуна келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.